Дүйшөмбүгө алган маалыматтар топтом менен тааныштырып, студияда Жамалбек Темирбаев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчы ишкерлерге жасалган тоскоолдуктарды сынга алды. Негизги дооматтардын бири эле ушу соттук териштирүүдө адилетсиз чечим чыгарылып аткан маселелер. Базар Кургон районунда 19 жашар кыз авиакассада 50 адамга жасалма билет саткан. Күнөөнү мойнубузга жалгыз ала беребизби анда? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5 сентябрдан тарта өлкөнүн бардык областарында кырсыктарды азайтуу боюнча иш-чара өткөрдү. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчы ишкерлерге жасалган тоскоолдуктарды сынга алды. Ал өз сөзүндө мамлекеттеги бизнестин өнүгүшүнө жана ошондой эле инвесторлорду келбей жатышына мамлекеттик органдардагы соттордогу коррупция себеп болуп жаткандыгын баса белгиледи. Мамлекеттин капчыгына пайда алып келчү айрым ишкерлер тажатма текшерүүлөрдүн айынан бизнесин токтотуп, башка өлкөлөргө көчүп кетүүгө да аргасыз болгон жагдайларды айткан президент бизнесмендерден өкмөттүн дарегине да дооматтар көп айтыларын баса белгиледи. Эми бардыгы эле бирдей эмес экен, түшүнбөгөндөрдү да карабызда көп болот экен. Баягы бизнес ошол текшерип аткандын айлыгы, ошонун үй бүлөсү, ошо бизнес жакшы иштесе салык көп түшсө, ошонун жашоо турмушу жакшыра турганы кээ бир баягы чиновниктер түшүнбөстөн ушул маселеге дагы тоскоолдук болуп атат. Мага дагы ошол жетип атат, айрым ишкерлер ушундай тоскоолдуктардан, текшерүүлөрдөн тажагандан кээ бирлери бизнесин жаап башка өлкөлөргө алып кетип аткандагы мына маалыматтар мага түшүп атат. Мына бул боюнча дагы болсо айтыңыздар. Көбүнчө ачык айтыш керек. Биринчи ушу коом үчүн да ишкерлер үчүн дагы бул сот бийлиги, сот системасы абдан маанилүү. Ошо болгон ишеним. Анан негизги дооматтардын бири эле ушу соттук териштирүүдө адилетсиз чечим чыгарылып аткан маселелер. Бул боюнча дагы укук органдары боюнча, фискалдык органдар боюнча, сот системасы боюнча дагы ошо инвесторлордон мына биз азыр сайт ачтык, ачык каттар көбөйдү. Мына ошол каттарда дагы бул боюнча ошо проблемаларды жазып атышат. Аны менен катар айрымдар ишкерликке байланышкан соттук териштирүүлөр да акыйкатсыз жүргүзүлүп жаткандыгы жыйындын жүрүшүндө маалымдалды. Бизнести өнүктүрүүдө жана инвесторлорду тартууда биринчи кезекте мамлекеттик мекеме ишканаларда, күч түзүмдөрүндө, көзөмөлдөө органдардагы коррупцияны кыскартууга басым жасоо зарылчылыгы күч бойдон калууда. Бул жагдайды жолугушууда Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын президенти Марат Шаршекеев да өз сөзүндө тастыктады. Ал өлкөдөгү бизнести өнүктүрүүгө жолтоо болгон бир гана эле маселе ал коррупция экендигин ачык айтты. Анткени менен бир карым майды бир кумалак чиртет демекчи, учурда ишкерликти жамынып алып, кылмыштуулукка кол ургандар да жок эмес. Базар Кургон районунда 50ден ашуун жаран авиакассадан жасалма билет алып, акчаларына күйүп калышкан. Айрымдар аэропорттон кайтып келишкен. Көпчүлүгү жакынкы күндөрдө Ош-Москва каттама аркылуу учуп кетишмек. Мындай маалыматты райондук ички иштер бөлүмүнүн адистери да маалымдашты. Бул маселе боюнча 6 адамдан арыз келип түшкөн. Жабырлануучулардын айтымында 19 жашар кыз саткан билеттер жасалма экендигин, анын бир тууган эжеси билет алгандарга кабарлаган. Акчаларына күйүп айласы кетип турган жарандардын абалы менен кийинки материалдан тааныша аласыздар. Biz Kırgızistan'da özü basalağız bir jaka, uçalağız özü bir jaka, bir işti kılalağız be. Bardığı jalgan ey. Jılgana men bala bakkany ketip atkan jokmун ey, orup atıp. Oşo baldarыбыз bir-iki nan tapsa eken o şerde. Şu Kırgızistan'da iş joktuğundan ey. Algan pensiyabыз 1,5 ming akça ey. Kantip jaşaydı ey Kırgızistan'da. Bul жемокоро адамдар мына колдоочулар бар ушул жерде органдын ичинде. Ошон үчүн жеп атат. Эмесе жөн жебейт да. Кандай адам жалгыз кыз жейт 19 жаштагы кыз ей. 2 күндөн бери райондук ички иштер бөлүмүнүн алдында чындык издеп турган жарандардын саны күн санап өсүүдө. Алар райондун борборундагы авиакассалардын биринен Ош-Москва багыты боюнча ар түрдүү датага чыптама алышып, тилекке каршы анын баары жасалма болуп чыккан. Кызыгы алданып олтурган жарандарга силер алган билеттер жасалма, кайра алмаштыруу алгыла деп кылмышка шектелип жаткан кыздын бир тууган эжеси кабарлап чыкканын жабырлануучулар айтышат. Эжеси чалды. Ушундай билетиңер фальшивый экен. Кеч суббота чалды. Базар күнү Роудага келгиле деди. Базар күнү келдик. Келсек атасы менен сүйлөшсөк, атасы айтат:
ноябрда берем дейт. Шал эккенмин дейт. Ал мурунам ошондогон экен. Мурун биз айт, не чыгарасы айерге кызыңызды дедик. Бир таки жепсиз го дедик. Десек, чыгардык эле ушуну даам кылып атат дейт. Анан биз айттык, бизге кече айттык, таап бериң дедик. Биз кетишибиз керек дедик. Биз аякта ишибиз бар дедик. Биз айерге иште албай коет дедик. Geç kalsak dedik. Desek ошону кайра эле ноябрда дейт. Мамлекетте жумушсуздук күч алып турган кезде көпчүлүк жарандар сырткы мигранттарга айланышып, Россия Федерациясында иштеп келе жатышканы жашыруун эмес. Билет алып алданып отургандардын дээрлик бары ошол жакта эмгектенгендер. Алар билетте көрсөтүлгөн дата боюнча ал жакта жумушка чыгып калуулары зарыл болчу. Бирок 19 жаштагы Жаңылай Эркинбек кызынын торуна айланып, тилектери таш каап олтурушат. Көпчүлүгү жол киресине коротуу үчүн банктан насыя акча алышкан. Колдоруна жасалма билеттерди кармашып, зыркырап турган кездери. Суббота мага звонок кылышты, эже кандай болбосун жетип келиң, сиздин билетиңиз фальшивый болуп калды. Кандай болбосун жетип келиң деп. Мен жетип келе албаймын, биринчи күнү келем деп, ушу биринчи күнү келип атам. Менден башка ошончо адамдар фальшивый экен. Ошо күнкүгө билетибизди кандай болбосун кылып берсин. Мен балам иштен айдалып кетишин каалабаймын. Мен өзү жесир аялмын. İştebeyim, pensiya albayım. Только şu balamın aylığına karap yaşayız. Алдамчылыкка шектелип кармалган кыздын үстүнөн райондук ички иштер бөлүмүнө арыз келип түшкөн соң ыкчам иликтөө тобу кылмышка шектүүнү таап келишкен. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Бул иш кантип башталды жана кандайча ишке ашты? Бул суроолор азырынча бүдөмүк. Сиздер өзүңүздөр эле жасап, жалгыз эле өзүңүздөр эле ушинтип сатып алдай алдыңыздарбы же ошол авиабилеттегилер менен дагы биргесиздерби? Айта албайм. Кайсыл компаниясында иштедиңиз? Кайсыл бөлүмүңүз? Неге? Күнөөнү мойнуңузга жалгыз ала бересизби анда? Кантип кайтарасың элем алдап калган кишиге? Кайтарабыз, кайтарбай коебуз деген жокпуз, кайтарабыз, убакыты керек болот. Ушул күнгө чейин алынган маалымат боюнча үстүбүздөгү жылдын 16-сентябрь күнү Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүнө Огулхан деген жарандан арыз келип түшкөн. Учурда арыздангандардын саны 6-га жеткен. Арыз жазбай эле акчамды төлөп бергиле деп жүргөндөр андан көп. Жалпы 52 адамга жасалма билет сатылганы кабарланууда. Такталбаган маалыматтар боюнча жалпы сумма 800 миңге жакын болуусу айтылууда. Бул иш тергөөнүн жыйынтыгында ачыкталат. Базаркоргон айылынын Калмурзаев көчөсүнүн номер 46 үйүнүн тургуну Кудайбердиева Огулхан Режавалиевна деген арыз менен кайрылган. Азыркы күндө Базаркоргон райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштарды каттоо китепчесине 951 саны менен катталган. Азыркы күндө атайын тапшырмалар тиешелүү кызматкерлерге берилип, ийгиликтөө иштери жүрүп жатат. Кошумчалай кетсек, бул факты боюнча райондук прокуратура кызматы да кабардар. Эми алар дагы мыйзам чегинде иш жүргүзүүлөрүн билдиришет. Авиакасса тарабынан сатылган билеттер боюнча азыр бир арыз даттанмалар келип катталды биздин кылмыштарды каттоо китебине, ички иштер бөлүмүндөгү. Ал боюнча азыр ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын кызматкерлери тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгы менен кылмыш козголот. Козголгондон кийин тергөөсү жүргүзүлүп, тийиштүү соттун кароосуна жиберилет. Сатылган билеттер кайсы компанияга тиешелүү, кандайча ушул иш катталып жатат, анын баарын иликтөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Тийиштүү органдардын териштирүүсүнүн жыйынтыгы окуянын мындан аркы абалы тууралуу Жалал-Абад облустук мамлекеттик телеканалынан кабарланып турат. Мунара Жапарова, Уларбек Мырзабеков, Базаркоргон району. Сырткы миграция күч болуп турган тапта жеке менчик авиакомпаниялардагы мындай кырдаалдар көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Эң башкысы республикадагы авиакомпаниялардын жүргүзгөн иштерин ким көзөмөлгө алат? Бул боюнча кийинки көрсөтүүлөрүбүздө маалымдайбыз. Орусиянын Рязанск областында 16 сентябрда таңга жук жүз берген жол транспорт кырсыгынан бир кыргызстандын жараны каза болду. Бул маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова тастыктады. Орусиянын жергиликтүү каналдардын берген маалыматына ылайык кыргызстандыктар бара жаткан микроавтобустун айдоочусу рулду башкара албай калып, электр мамысына урулган. Анын кесепетинен унаанын ичиндеги 5 адам жарат алса, 2 ооруканага жеткирилген. Бирөө тилекке каршы каза болгон. Бұл арада октябрь айынан тарта чет жерде каза болгон кыргыз жарандардын сөгүү мекенине бекер жеткилери маалым болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын департаментинен кабарлашты.
Маалымат калайык, октябрь айынан баштап Кыргыз өлкөсүндө катталган авиакомпаниялар каза болгон жарандардын сөөгүн милдеттүү түрдө акысыз жеткиришет. Мындан сырткары каза болгон жарандардын жакындарына 50 000 сом акчалай жардам көрсөтүлөт. Бул туурасында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө аталган департаменттин жетекчисинин орун басары Алмаз Букалаев маалымдады. Эскерте кетсек, 2018 жылдын башынан бери Кыргызстанга 128 адамдын сөөгү келген. Апта башында премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жетекчилигине Эмиль Осмонбетовдун талапкерлигин сунуштады. Осмонбетовдун талапкерлигин парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитет карайт. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет өкмөт тарабынан сунуштаган талапкердин маселесин 18 сентябрь күнү кароосуна белгиленген. Мындан сырткары комитеттин кароосуна өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматына Шамилбек Асымбетовдун, Юстиция министрлигине Марат Жаманкуловдун талапкерлиги жөнөтүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жамааты болсо 5 сентябрдан тарта өлкөнүн бардык областарында кырсыктарды азайтуу боюнча республикалык деңгээлде 1 айлык иш-чараларды өткөрүүнү колго алып, бул багытта бир катар иш мерчемдерди да аткарууга үлгүрдү. Алардын бири Жалал Абад шаарындагы номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинде болуп өттү. Мында өрт кырсыгы катталган мезгилде окуучулар кандай жол менен коргонуу керектигин адистер практикалык түрдө көргөзүп беришти. Теманы кесиптешим улантат. Алгач мектеп жамаатына өрт кырсыгы катталды деген маалымат жеткирилди. Андан соң окуучулардын бардыгы сыртка чыгарылып, анын ичинде 4 окуучу калып кетти. Өрттү өчүрүүгө жана балдарды куткарууга атайын техникалар чакырылып, алар келер замат жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө киришти. Машыгууну тез өткөрүп туруш керек. Бул машыгуу канчалык көп өткөрсөк, бул алдын ала өрт кырсыгы же өзгөчөлөр болгондо өзүбүздүн кызматкерлери аткарууда жеңил болот. Азыркы учурда көрдүңүздөр 5-мектепте машыгуу абдан жакшы өттү. Мурдакы машыгууларга канча көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар. Азыркы учурда мына азыр 4 куткаруучу 4 жабырлануучуну алып чыктык. Машыгуунун жүрүшүндө мектеп окуучуларына кырсык болгон учурда жабырлануучуларды куткаруу, аларга биринчи медициналык жардам көрсөтүү ыкмалары практикалык түрдө көрсөтүлдү. Аны менен катар керектүү болгон шаймандар менен да тааныштырды. Мындан окуучулар да өздөрүнө керектүү болгон маалыматтарды алышты. Кантип строй менен мектептен чыгууну, тезилип турууну, анан кийин кантип ошо пострадавшийлерге жардам берүүнү, ошолордун баарын түшүндүм, жакшы үйрөндүк, бардыгыбыз эле бул көп болдук ошол эмегечи. Анан кийин көп нерсени өзүбүзгө мындай билдик, таба алдык. Демилгенин негизги максаты табигый кырсыктардын коркунучун төмөндөтүү жана билим берүү системасын өркүндөтүү. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаалдарда калктын жүрүм-турум саясатын түзүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Иш-чарага улуттук Кызыл Ай коомунун өкүлдөрү да катышты. Бул машыгууда негизинен өрт коопсуздугунда болгондо кантип өздөрүн өздөрү сакташ керек жана ошондой жабыркаган адамдарга кантип жардам көрүш керек багытында жүргүзүлүп, ушул мектепте атайын ыктыярчылар командасы, куткаруучулар командасы түзүлгөн. Саны 12 окуучудан турат. Ал окуучулар өздөрү профессионалдуу куткаруучулар келгенге чейин жабырлануучунун жана жаратын жеңилдетип турууга чоң жардам берет. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасында 5 октябрь кырсыктардын тобокелин кыскартуу күнү деп белгиленген. Ушул датага карата өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5 сентябрдан 5 октябрга чейин 1 айлык жарыялаган. Буга байланыштуу өлкөдө түрдүү иш-чаралар жүрүп жатат. Ал эми Жалал Абад облусунда 8 айдын ичинде 389 өрт кырсыгы катталып, 37 миллион сомдон ашуун материалдык чыгым болгон. Зарина Чапар кызы, Уларбек Мырзабеков, Жалал Абад шаары. Өзгөчө кырдаалдар кызматы жаратылыш, анын ичинде өрт кырсыктардын алдын алуу максатында алгылыктуу иштерди жер-жерлерде уюштуруп жаткан тапта Кербен шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын кичи бассейндик кеңешинин мүчөлөрүнүн катышуусунда тренинг болуп өттү. Анда эки өлкөнүн тийиштүү кызмат өкүлдөрү суу пайдалануу боюнча жана суу ченөөчү тетиктерди үйрөнүү боюнча толук кандуу маалыматтарды алып, пикир алмашышты. Анын жүрүшүнөн аймактык кабарчыбыздын материалында. Өзбекстандан келген меймандар алгач Аксы районунун акими менен жолугушуп пикир алышышты. Андан соң тренинг өз ишин баштады. Анын максаты суу ченөөчү аспаптарды пайдаланууну окутуу, арык жана каналдарга келген сууну ченөө. Мындай ыкма сууну кардарларга сатууну жана ага төлөнүүчү акыны да тактап берүүгө өбөлгө түзөт. Ошо бүгүнкү семинарда биз ошо көрсөтүп аткан
Кыргызстандагы биздин технология, биздин институттагы иштетип чыккан жаңы приборлор ошолорду көрсөтүп сунуштоо менен келдик. Башка да чет өлкөлүк приборлор бар, баалары ар кандай, бирок биз эми эң мындай ылайыктуу, анан кийин ошо АВПларда колдоно турган түшүнүктүү бир мындай практикалууга арзаныраак түшө турган ушу приборлорду алып келип көрсөтүп атабыз. Кыргызстанда иштелип чыгып, суу пайдалануучуларга сунуш болуп жаткан суу ченөөчү электрондук аспап боюнча Өзбекстандан суу чарба кызматкерлерине кеңири түшүндүрмөлөр берилди. Коңшу мамлекеттин Наманган областынын ички бассейндик кеңешинин мүчөлөрү абдан кызыгуу менен кабыл алышып, суроолоруна да жоопторду алышты. Семинардагы окутулаткан, көрсөтүлөткөн маалыматлар жуда жакшы бизге файда келтирadi. Keyinchalik ishlarimizda qo'llab samarali suvdan foydalanib, shu fermerlarga, aholiga suv yetkazib berishni samaradorligini oshiradi. Аксы районундагы Падышата суусун эки республиканын эли пайдаланат. Кыргыз тарап бул суунун 36%-ын алат, бирок ал суу толук Аксы тарапка өтпөйт. Анткени 5 километр аралыкта Өзбекстандын Нанай айылын аралап өтөт. Эми суунун Өзбекстанга кирген жерине жана андан Кыргыз тарапка өткөн жерине электрондук суу ченегич аспап коюлуп, иштеп жаткандыгын жеринде да көрсөтүп беришти. Ал компьютерге туташтырылып, суунун туруктуу жетип жатканын көрсөтүп турат. Бул эки элдин суу талаш тартыштарын токтотууга көмөк берет дейт мындагылар. Негизги нерсе бүгүн булардын жардамы, булар бизге биринчи эле сууду ченөө, өлчөө деген, туура пайдалануу деген нерсеге барышып атат да. Ошого бизге жаңы типтеги суу өлчөөчү ченегичтерди алып келип, ошонун практика жүзүндө көрсөтүп, мындай опыт алмашып атабыз да. Анан ошону негизи бул долбоор, жакшы долбоор болот окшойт. Жакшы долбоор деп айтсак да болот. Жылдан жылга суунун деңгээли төмөндөп бара жаткандыгын эске ала турган болсок, мындай аспаптарды пайдалануу турмуштук зарылдык болуп жаткандыгын эки тараптын кичи бассейндик кеңешинин мүчөлөрү далилдешти. Эң башкысы электрондук суу көлөмүн эсептөөчү тетиктер Кыргызстанда иштелип чыгууда. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксы району. Ал эми бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү республика аймагында ишембиликтер менен коштолду. Өткөн апта соңунда Сузак районундагы бардык район шаарларда эмгектенген кызматкерлер тазалык акциясына катышты. Анын алкагында коомдук пайдалануудагы жерлер, жаратылыш парктары, көлмөлөр, токойлор таштандылардан тазаланды. Район аймагындагы айлана чөйрөнү санитардык абалын жакшыртуу жана калктуу конуштардын жолдорун, бак-дарактарын иретке келтирүү багытында Сузак району боюнча жалпы 13 айыл өкмөт бир шаардан 1000ден ашуун жарандар тартылган. Айлана чөйрөнү жана санитардык абалын иретке келтирүү максатында буйругу чыгарылган. Буйрукту аткаруу максатында бүгүнкү күндө бардык 13 айыл өкмөт жана шаарыбыздын жана мекеме ишканалары чыгарылган. Бүгүнкү күндө ошо ишембилик жүрүп жатат. Кадырбек Акышев бүгүнкү акциянын катышуучуларынын эң улуусу. Колуна ороогун алып шаардын тазалыгы үчүн үзүрлүү салымын кошууда. Эртең саат 8ден тартып кечки 5ке чейин акцияга катышаарын айтып, шаардын тазалыгы башкы орунда деп кошумчалайт. Жашыбызга карабай, ушу жашта болсок дагы ушу бир салым кошуп коелу, тазалыкты жакшы кармайлы. Бул тазалык болсо элибиздин, өзүбүздүн жерибиздин эле көркү, өзүбүздүн сый урматыбыз, өзүбүздүн ден соолугубузга жакшы кыймылдап турсак, ошого жок дебей кыймылдап колдон келген жардамды субботникке берип атабыз. Райондогу Ырыс айыл өкмөтүнүн эмгек жааматы бул ишембиликте активдүүлүгүн көрсөтүштү. Жаамат 3 багытка бөлүнүп, алгачкы топ Жалал Абад шаарынын кире бериши Аркадан Байел базарына чейин, экинчи топ Топурак Белден Акман айылына, ал эми 3-чү топ негизги Ош Бишкек Уна жолундагы 10 чакырым жолдун боюн тазалашты. Мындан сырткары кураган чөптөрдөн арылтуу менен бактарды да актап сырдап чыгышты. Биздин территория ушул трассанын боюнда жайгашып калган да. Себеби биз ушул территориядан өтүп атат. Бүт мына столовойлар, ашканалар бар ушул биздин жерде жайгашып калган экен. Ошон үчүн биринчиден жакшы нерсе бул. Бюджетибизди экономиканы көтөрүп атат. Экинчи жагы мындай кылып тез ишембилик кылып турбасак, тазалык биринчи орунда турат да. Эми тазалап турбасак болбойт. Ошон үчүн биз аптасына жок дегенде бир жолунан ишембилик өткөрүп турабыз. Белгилеп кетсек, аталган акция өлкөнүн бардык район шаарларында жүргүзүлдү. Дида Сакамчыбекова, Манас Назаров, Сузак району.
Бүгін болып өткен парламенттің комитет жиынында Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Майлы Суу шаарында 5-6 класстын окуучуларына экиге бөлүнүп калган эскилиги жеткен китептер берилип жаткандыгы маалымдады. Кезегинде жыйындын жүрүшүндө билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова аталган класстарга өлкө боюнча 3.300.000 нускадагы жаңы окуу китептер басылып чыкканын айтты. Министрдин орун басары азырынча жаңы китептер жеткирилгенге чейин эски китептер менен окуп турууга туура келип жатат деп билдирди. Окуу процессinin башталганына 1 айга чугул болуп калса да, айрым мектептерде китеп маселеси курч бойдон калып келсе, айрымдары алигиче балдарды кабыл алууга даяр эмес. Жалал Абад областынын Сузак районундагы Жоон Күнгөй айылындагы номер 28 Таштемир Кочкоров атындагы 2 кабаттуу мектептин капиталдык оңдоо иштери соңуна чыкпай, сабактар башталып элек. Бул тууралуу маалыматты Сузак райондук билим берүү бөлүмү башчысынын орун басары Шарипова Тажидинова тастыктаган. Маалыматка ылайык тендерде көрсөтүлгөн 23 миллион сом талаш жаратып, териштирүү иштери байланыштуу капиталдык оңдоо иштери август айында башталган. Тажидинованын айтымында 15 октябрга чейин мектеп имаратынын 1-кабатында ремонт иштери аягына чыкса, балдар сабакка келе башташат. Ал эми ага чейин калтырылган окуу күндөрүн окуучулар кышкы, күзгү каникул учурунда окушаарын кошумчалаган. Бұл арада ушул эле райондогу жалпы мектептерден тандалып алынган алдыңкы окуучулар арасында шахмат ойыны боюнча мелдеш болуп өттү. Райондук администрация тарабынан уюштурулуп жаткан таймашка 28 окуучу катышты. Жеңүүчүлөр Борбор калаада өтүүчү республикалык мелдеште облустун намысын коргойт. Мындай сынактын жүрүшү кийинки видеоматериалдан тааныша аласыздар. Мына ушундай тарыз менен спорттун шахмат түрү боюнча Сузак районундагы 14 мектептен алдыңкы окуучулар күч сынашты. Райондон 30га чукул окуучулар катышып, өткөн жылга салыштырмалуу шахмат оюнуна кызыккан жаш жеткинчектердин саны эселеп көбөйгөн. Тактап айтканда, үстүбүздөгү жылы дал ушул иш-чарага 10дон ашууну мүчө болуп, байгелүү орундарга жетишкен. Мындагы башкы максат достукту, ынтымакты чыңдоо жана окуучуларды сергек жашоого үндөө. Билим сапатын жогорулатыш үчүн жалаң эле китеп менен эмес, балдардын биринчи ой жүгүртүүсүн жылдырыш керек. Мына барган сайын өзүңүздөр деле билип атасыздар, мектеп окуучулар только компьютер менен соткага гана жармашып калды. Убактыбыз бош болсо эле ошого кетип атат. А бирок биз эгерде шахматка балдарды жакшылап үйрөтө турган болсок, шахмат өтө кызыктуу да. Максатыбыз райондун билим деңгээли көтөрүлүп, областтын көрсөткүчүнө жетиш керек болот. Улара Нурлан кызы 3 саат аралыкта 30дай атаандашын артта калтырып, баш байгени багындырды. Эми ал республикалык кароо сынакта Жалал Абад облусунун наамын коргойт. Ал үчүн бүгүнкү оюн чеги эмес. Мындан ары дүйнөлүк оюндарда өлкөнүн желегин желбиретсем деп тилейт. Шахмат боюнча олимпиада болгондо 1-орунду алып, былтыр бирок районго бара албай калгам шарттарга байланыштуу. Анан быйыл келип жатам 1-жолу. Мен шахматка аябай кызыгам. Bundan кийин дагы чоң-чоң ийгиликтер жаратып, областка, республикага, андан дагы жогорку деңгээлде жакшы оюнуп, ошол жактарга барып келишти каалайм. Кошумчалай кетсек, шахмат оюну өнүккөн өлкөлөрдө атайын мектеп программаларына киргизилген. Ал эми бул багытта Кыргызстан Шахмат академиясын түзүү боюнча билим берүү министрлиги жана Анатолий Карпов ортосундагы келишимге кол коюлду. Аны менен катар учурда мектеп программаларына киргизүү боюнча да демилге көтөрүлүп жатат. Эгерде сунуш колдоого алынса, билим берүү тармагындагы дагы бир кадам алдыга жылмак дейт эксперттер. Шахмат оюнун биздин билим берүү программасына киргизип берсе, бул эң жакшы утуш болот. Мисалы үчүн эң бир жаш шахматчылар 17 жашында дүйнөнүн чемпиону болгон. Бул деле ушул ой жүгүртүүнүн, аң сезимдин жакшы калыптануусунун негизинде болсо керек деп ойлойм. Сузак району боюнча 109 мектеп, 42 мектепке чейинки билим берүүчү мекеме бар. Мында 3600дөй мугалим эмгектенет. Алмаш Бараталиева, Манас Назаров, Сузак району. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтом мына ушулар түздү. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.